Оорукердик менен кайрымдуулук ондогон үй бүлөнүн үмүтүн улап, чырагын жандырууга себеп. Аны биз сиздер менен биргеликте ишке ашырабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Күн менен түн алмашып, ак менен кара аралаш болгондой, кайгыдан кийин кайрылып келер керемет күн бар. Биз менен бирге болуңуздар. Көрсөтүү дайынсыз жоголгондорду издеп иликтөөдө тиешелүү мамлекеттик органдар менен, коомдук уюмдар жана ыктыярдуу жардамчылар менен кызматташып келет. Дайынсыз жоголгондордун басымдуу бөлүгү Ички иштер министрлигинде жана министрликтин аймактык бөлүмдөрүндө каттоодо тургандар. Токмок шаардык ички иштер бөлүмү аркылуу издөөдө тургандар төмөндөгүлөр. Нарынбек уулу Каныбек 1992 жылы туулган, 2010 жылдын 7 апрель күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Ишенов Талант Ишенович 1988 жылы туулган, 2013 жылдын 22 октябрь күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Турдиев Шерзат Магомедович 1974 жылы туулган, 2004 жылдын 11 март күнү үйүнөн чыккан бойдон кабарсыз. Акматова Жылдыз Абдылдаевна 1982 жылы туулган, 2011 жылдын июль айында үйүнөн чыккан бойдон кайтып келген эмес. Жусупова Тамара Болотовна 1968 жылы туулган, 2009 жылдын 24 январь күнү үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз. Дудбаев Раджан Абирович 1972 жылы туулган, 2011 жылдын 16 декабрь күнү чыгып кеткен бойдон кабарсыз. Жуйков Валерий Александрович 1971 жылы туулган, 2013 жылдан бери дайынсыз. Күнбасов Нурун Кемелович 1989 жылы туулган, 2013 жылдын 22 октябрь күнү үйүнөн чыгып бүгүнкү күнгө чейин кабарсыз. Анчугова Зоя Яковлевна 1924 жылы туулган, 2014 жылдын 20 июнь күнү үйүнөн чыгып бүгүнкү күнгө чейин кабарсыз. Жумалиева Нургүл Кумарбековна 1977 жылы туулган, 2012 жылдын 6 март күнү үйүнөн чыккан бойдон кайрылып келген эмес. Еникеев Фидаил Гараевич 1937 жылы туулган, 2013 жылдын ноябрь айында үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз. Булардын көпчүлүгү эмгекке жарамдуу курактагы жарандарыбыз. Балким алар кайсы бир жерде каражат табуу максатында иш менен алек болуп жүрүшкөн чыгар. Же сиздердин араңыздарда алар тууралуу маалымат айткысы келгендер бар болуп жүрбөсүн. Андай болсо бизге кабарлап коюуну унутпаңыздар. Аларды туугандары чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Биздин телефон 65 84 83. Көрсөтүү аркылуу болжол менен 50-51 жаштардагы Кадырбаева Канекей Макушевна изделүүдө. Ал мындан 17 жыл мурда Ош шаарынан Борбор калабызга келип, кийинчерээк каражат таап келүү максатында Орусияга кеткен. Ошол бойдон ушул бүгүнкү күнгө чейин кабар жок. Учурда анын уул кыздары чоңоюп, үй бүлө күткөн чак. Аны өмүрдөгү эң жакын адамдары чыдамсыздык менен сагынып күтүшүүдө. Канекей өзүнүн ысмын өзгөртүп алыштагы мүмкүн деген божомолдор бар. Эгерде көрүүчүлөрдүн арасында кимдир бирөө аны таанып билсе, анда токтоосуз түрдө бизге кабарлап коюуну унутпаңыздар. Биз сиздер менен биргеликте бири-биринен алыстап кеткен үй бүлөнү бириктирүүгө салым кошобуз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, качандыр бир кездерде элибиз башынан өткөргөн оор окуялар үй бүлө бүтүндүгүнө доо кетирип, анын аягы бүгүнкү күнгө чейин үзүлбөй келет. Кезектеги катта 58 жыл мурда согуштан кайтып келе жатып, өз элине жетпей калган атанын арманын анын 63 жаштагы кызы төмөндөгүчө баяндайт. Куураган согуштун азабын ким гана тарткан жок. Анын азабын тартып, ал аз болгонсуп канынан жаралган баласынан ажырагандагы бир ата өмүрдүн өткөнү кыйла болду. Касиеттүү көл өрөөнүнөн кан майданга аттанган жоро ата согуш аяктап калган кезде бутунан жарадар болуп, госпиталдан госпиталга которулуп, акырында өзү курактуу казак жигит менен Алматы шаарынан ооруканага туш болушат. Экөө жакшы досторго айланышат.
Кыштын шилдесинде ооруканадан чыкканга туура келет. Ошондо казак досу: кыштын суугу бул болсо, бутуң да абдан жакшы болгон жок. Мени менен жүрү. Элиңе күн жылганда кетээрсиң деп Ысык көлдүк Жородосун өз жерине ала кетет. Барган жеринен баягы казак кишиге колхоз бир коро кой берет. Жоро болсо ага жардамдашып жүрүп, арадан 2-3 ай өткөндө досунун жараты күчөп каза болуп калат. Колхоз бир коро койду өз убагында өткөрүп албай, аны карап жүргөн Ысык көлдүк Жоро элине кете албай калат. Ал жактан казак кызына үйлөнүп 4 балалуу болушат. Ошол жерден жубайы төрөбөгөн, баладан көзү катып жүргөн бир адам 3-4 киши менен келип, чиедей 4 баласынын ичинен эс тартып келаткан Мендес аттуу улуу баласын тандап: "Сен кыргыз аман эсениңде өз элиңе кет, болбосо калган балдарыңдан да ажырайсың" деп жолуна Ысык көлгө жетерлик тыйын таштап, баланы чырылдаткан бойдон атка өңөрүп алып кетишет. Жоро байкуш болгон мал салын сатып, күндөп-түндөп өз элине, тагыраагы Кыргызстанга 1958 жылы көчүп келет. Бала ошол кезде 6 жаш чамасында болчу экен. Жоронун жубайынын айтымында баягы башкарманын төрөбөгөн аялы ошол чөлкөмдөгү бардар адамдын кызы болуптур. Жоро өз эл жерине, туугандарына келип, дагы 6 балалуу болот. Ошондон уламбы казакта калган баласына көп деле кейибей, кейиси деле билдирбей жүрүп бул дүйнөдөн өтүп кетет. Жубайы болсо биринчи көзүн ачып көргөн тум баласынын кайгысын тартып жүрүп, чаштары да эрте агарып, эрте карыды. Ырчы, жамакчы адам болгондуктан жалгыз иш жасап отуруп калганда муңдуу обонго салып, казактын тоосу бийик жери дала, оюмдан кетмей калды ушул сана, көп айдын көрмелеги көп жыл болду, саламат сау жүрбекен ашау бала деген саптары балдарынын эсинде сакталып калды. Ушинтип жамакта кырдап отуруп, көзүнүн жашын этегине тамчылатып, үшкүрүнүп мелтиреп отуруп калчу дешет ал күндү көрүп калган бала чакасы. Ошентип 60 жашка жетип жетпей, арманы ичинде бул дүйнөдөн өтүп кетти. Казакта калган уулу Мендестен кийинки кызы Жумагүлдүн айтымында алардын апасы кат чот билбеген адам болгондуктан уулунун дарегин толук айта албай, же сүрөтү да жок, кантип издээрди да билбей башы каткан күндөрү көп болуптур. Уулунун кашынын үстүндө чоңураак меңи бар болгондуктан Мендес деген ысым беришкенин көзүнүн тирүүсүндө айтып калчу. Мүмкүн казак ата энеси башка ат коюшкандыр, ким билсин. Алар алып кетип жатышканда 6-дан ашып калган бала болуптур. Балким эсинде калгандыр. Асыранды баланы айылчы аял билдирет дегендей, окуядан өзү деле кабардар болду бекен. Кызы Жумагүлдүн айтымында ошол кезде МТФ деп аталган ондогон мал баккан базарда бир топ үй бүлөлөр болуп жашап турушчу экен. Кыздын туулгандыгы тууралуу көбөлүгүндө Кустанайский область, село Куржур деген жазуулар болгон. Кийин Кыргызстандан башка күбөлүктөр алынып, ал маалыматтардан азыр дайын жок. Урматтуу редакция, силерди калтырбай көрөм. Жолугушкандарды көргөндө өчүп бараткан үмүтүм кайра жанат. Азыр 63 жаштамын. Агам Мендес аман болсо 64-66 жаш куракта. Колуңуздардан келишинче жардам берип койсоңуздар, агамдын тирүү экендигине жана жолугаарымды жүрөгүм сезет. Силерди терең урматтап, үзүлбөгөн үмүтү менен Жороева Жумагүл, Түп району деп аякталат кат. Уулунан тирүүлөй бөлүнүп, арманы ичинде кеткен эненин сыры ушундай. Казак жергесинде 6 жашында асыранды болуп кеткен Мендес азыр бар болгон болсо, болжол менен 64-66 жаштарга келип калды. Улуту казак болуп катталышы да мүмкүн. Балким сиздер менен биз биргеликте Мендес аттуу бир боорубузду таап каларбыз. Аны кыргыз журтунда бир туугандары сагынышып күтүп атышат. Азыр кезекти студиябызга берели. Токмок шаарынан Кегети поселкосунан келдим. Атам аскерге кетти эле. 1942 жылы 2 декабрда повозкасын өзүм алып келип бергем. Сиз ошол учурда канча жашта болгонсуз? 2 класс болчумун. Бердим, анан кетти. Алматыда ат үйрөтүп атабыз деп бир кат келди. Келмем да бир кат келди.
Akoptöbüs Karagay'ın arası Kazak tilası okulmay koydu. Okuy almay kaldık. Yani oşar boldu yok oşar. Oşar getkenden başta öyle kayta de bilmay kaldım. Bunda kısım kağıt geliyor öyle 75 tomdan apam aktalçu. Ali imni aktıkenim bilmeyim. Атаңыздын аты жөнү ким эле, ошону айтып койсоңуз? Atamın adı Yettigen Beyşen Ağlı. 1897 yılkı bakın. Биз сиздин атаңыз тууралуу маалымат чогултканга аракет жасайбыз. Азырынча күтүп туралы ата. Бул киши менин атам болот. Мен бул кишидин агасынын аялын издеп келдим. Ошо кишиден калган бир бала бар экен, Жусуп деген. 58-жылы жеңебиздин аты Бейшеева Батыш экен, көлдүк кыз экен өзү. Анан нарындан кат келиптир атам акыркы жолу 58-жылы. Моңолдордон калган бир бала аты Жусуп 3 жашта деп. Нарында востребование деп келиптир, андан бери дайын жок. Атаңыздын жанакы согушка кетип, кайра кайтып келбей калган агасынын баласын издеп атасызбы? Ошонун баласын издеп атам. Ошо. Анын ысмы ким болгону? Анын ысмы Жусуп деген бала экен. 58-жылы 3 жашта экен. Ошо последний кат ошентип келиптир да 58-жылы 3 жашта моңолдордон калган Жусуп деген бала деп. Апасынын аты Бейшеева Баты экен. Анда жогоруда сөз болгон Бейшеева Баты апа тууралуу маалымат билгендер же анын баласы Жусуп тууралуу маалымат айткысы келгендер болсо 65 84 83 телефонуна чалып кабар билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Балким Жусуп ага бул маалыматты уккан болсо биз менен өзү байланышка чыгат го деген ишеничтебиз. Анткени ал кишини эң жакын туугандары чыдамсыздык менен күтүп издеп жатышат. Мен апам менен сиңдимди издеп келдим бул жака. Апам мындай жашы бир 50-жылкы болуш керек. Менин билишимчечи, угушумча. Сиңдим 1968-жылкы. Булар Казакстанга кеткен бойдон дайын жок. Апаңыздын аты жөнүн айтып койсоңуз, ал киши кайсы Кыргызстандын кайсы аймагынан Казакстанды көздөй кеткен? Менин апам ошо азыркы фамилиясы Омуралиева Сауле. Өзү казак кызы болгон да. Токтогул районуна турмушка чыгып, анан кийин ажырашып кетип, ошо сиңдим экөө кетишкен да. Ошо 1990-жылдардан кийин дайын жок. Сиңдиңиздин аты жөнү ким? Мурунку аты Абиакан, кийинки фамилиясы Өмүралиева Элмира. Ошону издеп жүрөбүз да ушул убакка чейин. Алар сиздин божомолуңуз боюнча каякта болушу мүмкүн? Ошо менин божомолум боюнча Торгайский область, ушундай мага дарек келген да, город Эсил деп келген. Ушундай божомолдор бар менде. Рахмат сизге. Программа апаңыздын дайындарайын тактаганга аракет жүргүзөт. Мен Токмоктон келдим. Мен Кадыркулова Тамара деген бир сиңдини издеп атам да. Аны менен мен 93-жылы 13-августта таанышкам да. Ошомойдон ушу таба албай эметип, анын жашы бир 40 жаштын тегерек четинде болуш керек. Сиз ал кишини кандай максатта издеп атасыз? Эми аны өзү билет. Кадыркулова Тамара үчүн мен маанилүү жаңылыгым бар да. Только ошо Тамара ушуреки датаны эстесе, 13-август 93-жыл. Ошо жакшы бир маанилүү жаңылык бар. Сиз Тамара менен кайсы жерде кандай иш менен алек болгонсуздар айта аласызбы, эгер жашыруун болбосо? Эми аны өзү билет, муну ушу табылып калса өзү билет да. Рахмат сизге. Сиздин маалыматыңыз бизге жетиштүү болду. Эгер бул маалымат сиз атын атап аткан Тамарага жеткен болсо, биз менен байланышат деп ишенебиз. Көлдөн келгем. Түп району 9 айылынан. Агамды издеп. Агам 2005-жылы Астанага кеткен. Агаңыздын атын жөнүн айтып койсоңуз? Касмалиев Болотбек Казакович. Кайсы жылы төрөлгөн агаңыз? 1968-жыл 5-март. Ал эмне максат менен Казакстанга кеткен? Үй бүлөсү менен кеткен ошака. Бияка каражат табуу максатында кетишкен. Казакстандан болот өзү, Костанайдан. Ошака кетишкен иштейбиз деп. Ошол бойдон сиздер менен кабарлашкан жок балар? Анан менен кабарлашкан жок. 2006-жылы үйгө келиптир айылга. Келип, документтерин баарын алып, сурдогой бүт алып, учеттон чыгып кетиптир. Ошо бойдон жок. Сиз айтып бере аласызбы? Ал киши Казакстандын кайсы аймагында жүргөнү тууралуу маалымат барбы сизде? Былтыр мен сүйлөшүп жүргөн Астанада болчу.
Касмалиев Болотбек тууралуу жогоруда айтылган маалыматты уккан биздин көрүүчүлөрүбүздүн ичинде балким Алматыга, Казакстанга каттаган мигранттардын арасында тааныгандар болсо 65 84 83 телефонуна чалып кабар билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Аны Кыргызстандагы туугандары чыдамсыздык менен сагынып күтүшүүдө. Саламатсыздарбы? Биринчиден Улуу Ата Мекен согуштун катышуучуларына, ошондой эле кайтпай калган аталарыбызга таазим этким келет. Мен өзүмдүн атам Исраилов Турмектин өтүнүчү боюнча келип отурам. Атабыз мугалим болуп, азыр ардактуу эс алууда. 75-тен өтүп калды, 12 баланы тарбиялап өстүрүп, небере чөйрө көрүп калды. Ошентсе дагы өзүнүн атасын 42-жылы кеткен өзүнүн атасын издейт. Атасынын аты Момунов Исраил. 1910-жылы туулган экен. Атам ошондо 2 жашта экен. Ошондо балам кошко барам деп кеткен экен. Азыркыга чейин эсинде экен атам 2 жашында болсо дагы. Ошо атасын издейт. Согуштан кайтпай калган экен. Ошондо согушка ал киши кайсы 42-жылы кеткен экен. Кайсы военкоматтан кеткенин айтасызбы? 42-жылы кеткен экен. Азыркы Каракулжа району, мурун билбем кайсы район экен, Совет район же Алай району же өзгөн району, ошо 42-жылкы билинсе керек. Ошо областына караштуу Жарык күн колхозунан деп айтылат. Жарык күн колхозу деп. Анда ал киши кеткен учурда үй бүлөсү тууралуу толук маалымат сакталыш керек болчу. Сиздин чоң апаңыздын аты жөнүн айтып бере аласызбы? Момунова Ширин. Чоң энесинин аты Момунова Ширин. 2 кыз 1 уул калган экен. Ошо эң кичинекей атам экен 2 жашта. Ошо азыркыга чейин ошо кай жерде кайтпай калды да, ошону билгиси келет. Рахмат сизге. Программа Улуу Ата Мекендик согушка кетип кайтпай калган аталарыбыз тууралуу маалымат чогултууда азыр жигердүү аракеттерди жасап жатат. Балким атаңыз, чоң атаңыз тууралуу кабар жакынкы араларда билинип калат. Күтүп туралы. Саламатсыздар, мен Макаев жетимиш тууралуу чоң атамды издеп келдим эле. Ушу издегениме 5 жыл болду. Бир кабары жок. 1951 жылкы экен, 1-ноябрда төрөлүптүр. Нарын районунун Байказак деген айылында. Ушу баласы каза болгондон кийин Ждамка барып похоронго. Ошо иштеп Бишкектен акча таап келем деген бойдон дайынсыз жок да. Ушуну Макаев жетимиш тууралуу кабарларыңыздар болсо, ушу кайдасынга кабарлап коюңуздарды суранам. Макаев жетимиш программа аркылуу буга чейин дагы бир канча жолу издөөдө турган жана мындан ары дагы ал кишиге издөө иштери улантыла бермекчи. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ал тууралуу эч кандай маалымат бизге түшө элек. Балким көргөн билгендер болсо, же маалымат айткысы келгендер болсо, сиздердин араңыздарда бар болгон болсо 65 84 83 телефонуна чалып кабар билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Аны туугандары 5 жылдан бери үзгүлтүксүз издеп келишет. Көрсөтүү аркылуу изделүүгө түшкөн жогорудагы адамдар тууралуу маалымат билгендер болсо 65 84 83 телефонуна чалып кабар билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Андан тышкары биз Facebook социалдык тармагында дагы барбыз.
Булар дайынсыз жоголду деп көрсөт аркылуу издейде тургандар. Эгер буларды кимдир бирөө таанып көргөн болсо, же болбосо алар тууралуу маалымат билгендер болсо, редакциянын дарегине токтоосуз түрдө кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Анткени аларды жакындары күн санап күтүшүүдө. Сүрөттөгү Аманов Асылбек Анисович 1964 жылы туулган. Ал мындан 4-5 жыл мурда үй бүлөсү менен Жалал-Абадтан Бишкек шаарына келип иштеп жүрүп, үйүнөн чыгып кеткен бойдон кабар үзүлгөн. Кийинчерээк аны Талас аймагында көргөндөр болушкан. Чын төгүнүн билгендер болсо, маалымат айтып коюңуздарды өтүнөбүз. Ошондой эле 1995 жылы Нарын шаарында туулган Садыбакасов Талантбек изделет. Талантбекти көпчүлүк билгендер Талгат деп таанышат. Маалымат Садыбакасов Талгатка жеткен болсо, биз менен кабарлашууга шашылыңыз. Анткени сизди жакын адамыңыз издеп жатат. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышып, 90 миңден ашыгы курман болушкан. Салгылашта курман болгондордон тышкары туткунга түшүп, концлагерде каза таап, дайын дареги билинбей калган жоокерлер дагы болушкан. 1941-43 жылдардагы Смоленск салгылашуусунан кийин ага жакын жердеги Везма шаарында фашисттик баскынчылардан калган 100 метр узундуктагы аянтта ар бири 4 метрлик 45 оюлган чуңкурларда туткунга түшкөн советтик аскерлердин сөөктөрү калган. Баскынчылар 1941 жылдын октябрь айында шаардагы курулуп бүтпөй калган үстү ачык, эшик терезеси жок авиазаводдун имаратындагы эт комбинатын Дулак 184 аталышындагы туткун лагерине айландырышкан. Ачкачылыктан жана сууктан, оор жаракаттардан 2 жылдагы кыш айларында 80 миң советтик жоокерлер каза табышкан. Алардын ичинде кыргыз жоокерлер дагы бар болчу. Османов Карабудя катардагы жоокер, Ош областындагы Куршановский районунун Козловой кыштагынан кеткен. Камуйбеков Имурбак катардагы жоокер, Ош областынын Куршап районундагы Караташ айылынан кеткен. Жунабаев Ахмет катардагы жоокер, Ош областындагы Молотов районунун Карашкөл кыштагынан. Карабаев Сабар катардагы жоокер, Ош областынын Өзгөн районундагы Ворошилов кыштагынан. Нартоспиров М 1917 жылы туулган, Ош областынын Базар Коргон районунан. Асманов же Осмонов Ашаляри, Ош областынын Жалал-Абад районундагы Үлгү кыштагынан. 2014 жылдын март айында Россиядагы согуштук тарыхый коомдун аракети менен Смоленск областындагы Везма шаарында туткунда кармалып каза тапкан жоокерлердин сөөктөрү кайрадан коюлуп, эстелик ачылган. Ал эми номер 326 солдаттык лагерде 65 миңден ашуун советтик жоокерлер өз өмүрлөрү менен кош айтышкан. Алардын ичиндеги кыргызстандык жоокерлер төмөндөгүлөр. Ибрагимов Мангул 1897 жылы туулган, Кемин өрөөнүнөн. Майназаров Осмон 1898 жылы туулган, Алайкуудан. Каптагаев Маңурбай 1903 жылы туулган, Фрунзе областы. Кадыров Джали 1919 жылы туулган, Жалал-Абад. Мамышев Абдулла 1925 жылы туулган, Ош областынын Күлчө району Будалык айылы. Мурзабеков Жусуп 1914 жылы туулган, Ош областы. Сулайманкулов Токтонай 1905 жылы туулган, Жалал-Абад областы Караван району Боспиек айылы. Таңатаров Жоробай 1903 жылы туулган, Жалал-Абад областы Токтогул району. Топчубаев Сартбай 1905 жылы туулган, Баткен областы Буджум Рават айылы. Токтоев Асылбек 1896 жылы туулган, Ош шаары. Хадыров Жали 1919 жылы туулган, Жалал-Абад шаары. Ильянов Галимжан Мухаммедович 1906 жылы туулган, Ош областынан.
Улуу атамекендик согушта дайынсыз жоголгондорду издөө алардын акыркысы табылгыча улантылат. Мындай девиз менен Россияда эмгектенген кыргыз диаспора өкүлдөрү да аракет жүргүзө баштады. Алар согуш оту алоолонгон ар башка аймактарда курман болуп, жалпы көрүстөнгө коюлган кыргызстандык жоокерлердин аты жөнүн тактап, аларды издеп жаткан ага туугандарына кабарлап коюуну өтүнүшөт. Дүйшөнбаев Арун, Тяншан областы Атбашы району, Абдрахманов Алы, Пржевалский шаары, Шаменов Асыркан, Тяншан областы Атбашы району, Турдугожоев Бейше, Ысык-Көл району, Орто Арка Айылы, Аматкулов Мамадали, Ош областы Гүлчө району, Бүркүтов Кадракун, Тяншан областы Атбашы району, Жайчиев Турдакун, Тяншан областы Атбашы району, Жапаров Бакас, Тяншан областы Атбашы району, Курманов Осмонакун, Тяншан областы, Максутов Эсенгул, Фрунзе областы, Каганович району, Абакиров Көбөк, Тяншан областы, Атбашы району, Сапарбаев Дүйшө, Тяншан областы, Атбашы району. Көрсөтүү маалыматтарды чогултууда көмөк көрсөткөн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын башкы адиси Гүлмайрам Саалаевага, аскердик дарыгер Руслан Жумалиевке жана Россиядагы кыргыз диаспора өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирет. Мына ушундай жагымдуу маанай менен кезектеги көрсөтүүбүз дагы соңуна чыкты. Келерки жолугушууларга чейин. Көрсөтүүнүн бардык чыгарылыштарын 3W KTRK сайтынан кайталап көрсөңүздөр болот. Жакын адамыңыздар жаныңыздарда болсун.